Assalamu alaikum, Ош Туракчай каналы кандайсыздар жастар? Бүгүн 2 ноябрь 2025 жыл. Бүгүн биз силерге Ош Алай жолуна 250 метрлик алыста жайгашкан 5-километрдин Карыбеков 107 дарегинде жайгашкан жердин аянты документ боюнча 11 соттук, фактически 15 соттук болгон ушул эки үйдөн турган ушул үйүбүз жерибиз кошуп сатылат. Келүү дарегин айта турган болсок, ар тараптан келе жаткан болсоңуздар, мына Фуркаттын мал базарынан өткөндөн кийин бул жакта Асан эфесин мечиттен өтөсүздөр. Өткөнүңүздөрдө эле мына бул жер 5-километр, бир аз жүрсөңүздөр 6-километрге барып албаңыздар. Жолдун боюндан бул жерде мына жем саткан Аслан Оазис агро дүкөнү бар. Ушул жерден була көчөдөн буруласыздар. Ошондой эле бул жактан Баш булак тараптан, Торгой булак, Алай, Чоң Алай тараптан келген болсоңуздар да ушул жерден буруласыздар. Жак шариктер алып алыңыздар. Бул жерден көчөдөн бурулуп 250 метр тууру жүргөн эле ушул үйгө барасыздар. Силерге түшүндүргөнчө өзүбүз да жетип келдик. Бул жакта мына Ош Алай жолу ушул жерден эле көрүнүп турат. Азыркы жем саткан Арслан магазинине ичкери 250 метр жүрүп келгенде ушул сатылуучу үйүнгө келесиздер. Мына жол тараптан көрүнүш чапалы. Бул жактан мына киргениңиздерде эле жери дагы кенен болгон, документ боюнча 11 сотик, фактически 15 сотик болгон ушул жерибизге, үйүбүзгө келесиздер туугандар. Таза суу бар билесиздер, арыктын суусу бар, свет жарыктандырып алып келген, мектеп бала бакчага жакын, маршрут каттама жакын, дүкөндөргө жакын. Негизинен туугандар, ээси дагы айтты. Анан өзүңүздөр деле азыр билип калдыңыздар, кыймылсыз мүлктүн баасын. Азыр сиздер жерге акцент кылсаңыздар болот туугандар. Бул жерди алып 3кө бөлүп 3 үй салсаңыздар болот. Мисалы акчаңыздар болсо алып коюп 3кө бир бөлүгүнө үй салып, андагы жер кымбаттаганда дагы сатам десеңиздер болот. Эми бул азыркы учурда туугандар талап ушундай болуп атат. Жери кенен, бул жакта мына кокоңлярс, андан тышкары алма, нактары дагы бар. Жери кенен. Бул жагы болсо чоң үйү. Жакта мына эшикти ачабыз, эшикти ачтай берейик. Киргениңиздерде эле бул чоң үйүбүздүн кире бериши, гостиный, холлу десек дагы болот. Кенен полдору жыгачтан, бойлору моющий. Бул жагы болсо мына андан кийинки бөлмөсү, экинчи бөлмөсү. Бул жагы болсо мына залы. Ремонттору дагы жакшы. От жаксаңыздар ушул 2 бөлмөгө сыйтейт. Печкасы дагы аябай жакшы курулган дейт. Кирпич печкадан. Андан кийин бул жагы болсо дагы бир зал бөлмөсү туугандар. Залына дагы бир бөлмөсү. Ремонттору деле жакшы. Анан эгер убакыт өтүп кийин бузам десеңиздер деле материалдары жарайт дейт. Бул жагы мына. Анда болсо хозпостройкалар туугандар. Эч эле эме дейт, бузганга дейт. Бул жакта бузганга эч убактыбыз болбойт дейт. Бул жагында болсо мына кокоңлярстары. Бунун хозпостройканын арка тарабында дагы мына жер ушул документ боюнча ушул үйдүкү. Ушул үйгө таандык туугандар. Бул жакта мына жаңактары бул жагы. Чында эле жери аябай кенен экен. Бул жагына отункана. Алып бул жерди деле бир сыйра иреттеп, буза турган болсоңуздар бузуп, жакшыласаңыздар бул жерден кенен 3 участок чыгат туугандар. Жердин баасын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул жактан мына киргениңиздерде ушул андан кийинки времянкабызга киресиздер. Терезелери пластиктен. Мына киргениңиздерде эле бул жагы ашкана бул жагы. Мына домдогудай эле жасап койгон. Суу үйдүн ичине чейин киргизилген туугандар. Суу үйдүн ичине кирген, эмеректери жасалган, печкасы эки. Кышында дагы дейт, бул жерде тамак жасай беребиз дейт. Бул жакта бөлмөлөр дагы ысый берет дейт. Бул мына экинчи бөлмөсү. Бул жагы болсо андан кийинки бөлмөсү, үчүнчү бөлмөсү.
булактары да жакшы. Сонун экен туугандар. Эми баягындай да мисалы эки наркыл жакты бузсаңыздар деле мына үйдү бузуш жалка туугандар. Даяр сонун времянка экен, жашап тура бересиздер. Сонун. Эми телефондо маселе чечилбейт, андыктан келип көрүңүздөр. Баасы жана эсим номери описание жазылуу. Эгер сиздердин кыймылсыз мүлкүңүздөр болсо, бизден ош турак жай рекламага кайрылыңыздар.